Кут медиа каналына катталыңыз жана Билерман Ордо интеллектуалдык оюндарын көрүп туруңуз. Assalamu alaikum, урматтуу телекөрүүчүлөр. Кутмандуу кечиңиздер менен интеллектуалдар, айымдар жана мырзалар, биздин күйөрмандар Билерман Ордо интеллектуалдык оюнунун көзгү серияларынын финалдык туру. Жана бул көзгү серияларынын финалдык оюнуна Сагынбек Мамановдун командасы катышуу укугун алган. Мен бүгүнкү оюнду ачык деп жарыялаймын. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына ушул 6 билермандан турган команда сиздерге каршы ойногону келген. Анда эмесе, мен команда курамын Ордого чакырууну баштаймын. Темирлан Мамасалиев, команда мүчөсү, жеке ишкер. Бүгүн финалдык оюнга чакырылган. Дастан Момунов, кесип боюнча дарыгер, команда мүчөсү, финалдык оюндун катышуучусу. Данияр Исаев, студент, команда жаш мүчөсү. Залкар Юсупали уулу, педагог, финалдык оюндун катышуучусу. Мыкты билерман, мыкты мугалими 2021, Элгиз Шамырзаев, филолог, педагог, команда мүчөсү, финалдык оюндун катышуучусу. Жана Сагын Маманов, команда капитаны, кесип боюнча тарыхчы. Дээрлик 10 жылдан бери Билерман Ордо интеллектуал клубунун оюнчусу. Мына ушул команда бүгүн финалдык оюнда ойнойт. Дагы бир жолу кош келипсиздер, урматтуу билермандар. Сагын мырза, кутмандуу кечиңиздер менен. Манаңыздар кандай? Мына бүгүн күткөн күн да жетип келди. Бул финал. Команда оюнга даярбы, Сагын мырза? Эки ооз сөз менен оюнду баштасак. Биринчиден саламатсызбы, урматтуу алып баруучу, ардактуу телекөрүүчүлөр. Жалпы клуб, биздин команда колдон келишинче, алыбыздын жетишинче даярдыкты көрдүк. Буюрса ушул командабыз үчүн, телекөрүүчүлөр үчүн, жалпы көрөрмандар үчүн мыкты, кызыктуу оюн кургандан буюрса аракет кылабыз. Кызыктар буюрса алдыда. Рахмат. Командага жана телекөрүүчүлөргө ийгиликтерди каалайбыз. Ал эми биздин оюнга жаңы кошулган телекөрүүчүлөр жана күйөрмандар болсо, анда биздин даректерди жазып алыңыздар. Демек, Ош шаар Ленин көчөсү 330, Билерман Ордо интеллектуал оюну деп почтадан каттарды кабыл алабыз. Фейсбукта Билерман Ордо деген баракчабыз бар, ал жерге катталып суроо жөнөтүңүздөр. Инстаграмда Билерман астыңкы сызыкча Ордо деген биздин расмий баракчабыз бар, ал жерге да катталып суроо жөнөтүңүздөр. Жана Билерман чекит ТВ күчүкчө mail chekit.ru электрондук дарек. Жана YouTube'да Билерман Ордо деп издесеңиздер биз чыгабыз. Бардык оюндарды ошол жерге биз жүктөйбүз. Жана YouTube күйөрмандарынан дагы биз суроолорду күтүп кала бермекчибиз. Жана ошондой эле биздин өнөктөштөр, башкы өнөктөшүбүз, урматтуу телекөрүүчүлөр, бул адаттагыдай эле Барбол кондитерлик фирмасы. Барбол адал дайыма таттуу жаңы продукциялар бизди сүйүндүрөт. Ошондой эле актив дизайн, каллиграфия жана жарнак борбору креативдик реклама менен сиздерге кызмат кылат. Дагы бир өнөктөшүбүз бул Йома бургер, эң мыкты бургер, сиздерге эң сонун бургерлерди тартуулайт. Ошондой эле бүгүнкү биздин дагы бир өнөктөштөрүбүз бар финалдык оюнга, бул Аура Люкс массаж академиясы жана Легенда Века окуу борборлору. Биз ушул жогорудагы бизди колдоп жаткан өнөктөштөргө ыраазычылык билдиребиз. Команда оюнга даяр болсо, биз оюнду баштадык. Эсеп монитордо 0-0. Биринчи раунд. Раунд. Байман Топчубаев Санкт-Петербург шаарында иштеп жаткан биздин мекендеш сиздерге каршы суроо жөнөткөн. Мен суроосун окуйм.
Урматтуу билермандар, 2021 жылдын 1 апрелинде Google компаниясы тарабынан жарыяланган бир видеодо смартфондор үчүн иштеп чыгарылган болгону 2 гана клавишасы бар өзгөчө виртуалдык клавиатура жарнамаланган. Өзгөчө виртуалдык клавиатура. Кызыгы, дал ушул клавиатураны ойлоп табуучулардын биринин маалыматына караганда, анын ата бабасы 1791 жылы төрөлгөн белгилүү эркек болгон экен. Белгилүү инсан болгон экен десек жакшыраак болот. Суроо. Сиздер 1791 жылы төрөлгөн ошол инсандын атын табышыңыздар керек экен. Минута кетти. Бул эки клавиша болсо баягыда жанагы кнопкаларды эки сызыкча болот го, көзү көрүлөр үчүн баягы ориентир алат да, болжол алат. Баягы басыпчы каерде жанагы болгон үчүн, мисалы Nokia баягыларда телефон элесе 21 апрель өлкө күнү алуу дегенге да не бар? Клавиатура соода. Клавиатурада бул смартфон, бирок клавиатурасы болот. Клавиатура. Мисалы көзү көрүп турган адамдарга клавиатуранын кереги жок. Демек бир мүмкүнчүлүгү чектелген бир адам. Ар бир кол. Метод дейсиң, Braille 1790 бирок кийинирээк. Braille көзү азиздер үчүн. Бирок алардыкы чекит да, чекит менен Үнү жок. Фильмди тапкан кимлер? Смартфондор үчүн Юмерлер жок, ал такыр тешес жок. Чарльз Чаплин боюнча. Мүмкүн ошол болот. эки клавиша болот да бул жерде. Телефон эмес бул боштукчалар бар клавиатурада. Ошол майыптан эске алганарынча. мындай экен да, мына эки клавишасы бар мына. Эки эле клавишасы бар. Google'дан Ошондо биз инсан ким экенин табышыбыз керек. 1971 жылы. Сагым мырза. Илгиз Шамырзаев жооп берет, урматтуу алып барчу. Илгиз Шамырзаев. Биздеги маалыматка таяна турган болсок, кээ бир учурларда клавиатурада атайын буга чейин Nokia компаниясы тарабынан иштеп чыгарылган клавиатураларда эки сызыкча боло турган да. Демек ошол эки сызыкча көзү азиз болгон адамдарга баягы болжол алыш үчүн керек болот. Демек биз ойлоп жатабыз, бул эки клавишалуу смартфондор көзү азиз адамдарга. Ал эми бир инсанды сурай турган болсоңуз, балким бул Braille болушу мүмкүн. Луи Braille. Көзү сокур адамдар үчүн арипти ойлоп тапкан адам. Жооп кабыл алынат. Илгиз мырза айтып өттү, мен туура жоопту айтайын. 1791 жылдын 27 апрелинде төрөлгөн бул инсандын аты Самуэль Морзе. Анткени бул клавиатура Морзенин 30 жылдыгына арналып ойлоп табылган. Сиздер билгендей, Морзе алфавитинде эки гана белги бар. Алар кайсылар, Илгиз мырза? Сызыкча, анан чекиттер менен да берет да, адашпасам ооба. Чекит жана тире. Ооба. Чекит жана тире. Азбука Морзе деп баарыбыз жакшы билебиз. Атайын белгилер. Кайсы, мисалы үчүн сигнал 3 чекит түт бул S, түт Т, мисалы үчүн ушул сыяктуу өзүңүздөр билесиздер. Көбүнчө суу астындагы кемелер жана бир топ согуштук техникаларда мына ушул азбука Морзе мурунтадан колдонулуп келген. Эсеп азырынча 1-0. Oyun улантылат, экинчи раунд. Бабыева Чолпонай, Ош шаарынын тургуну, сиздерге каршы суроо берет. Музей кызматкери. Урматтуу билермандар, телекөрүүчү сиздерге видео суроо жөнөткөн. Мониторго турабыз. Урматтуу билермандар, сиздер азыр Улуу Жибек жолунун картасын көрүп турасыздар. Өзүңүздөр көрүп тургандай, бул жерде ар түрдүү сызыктан жолдор жана ар түрдүү формадан турат. Бул эмне себептен эмнени түшүндүргөн жолдор болуп саналат. Урматтуу билермандар, сызыктардын ар түрдүүлүгүн байкап турасыздар. Кээ бир жерлерде түз сызык, кээ бир жерлеринде X, кээ бир жерлеринде мындай сызыкча болгон сызыктар турат да. Сиздерге суроо берип атат.
бул сызыктар эмнени түшүндүрөт дейт? Жибек жолу. Коопсуздугу. Чегарадагы эмес. Же кээ бир учурларда жол жабылып калышы мүмкүнбү? Ушул жабык жол, ачык жол. негизги коопсуз жолдор да кандай өтмөктөрдүн бул баягы кербен эми Кооптуу жол. төөнүн жолу башка, балким төөнүн жолу башка, аттын жолу башка, эшек качкырлар башка. Жибекке да байланышпайсыңдар. Же анық жол. ошол Күмөлдүү жолдордо кербендер токтоочу. Балким барганда башка жол, келгенде башка жолбу кандай? Ошолда болушунча араба менен аттагы байланыш эмеспи? Мына узун жолдор бул арабага ылайыкталган, X-тар. Анан жанагыдан бар да, мисалы кайсыл жерге бара жатат, ал жерде кайсы товар өтүмдүү, Мисалы X менен башка бир товарды ташыйт, түз жол менен башка бир буюмду. Бул сызыкча негизги жол. Хотон дейт. Кашкар дейт, Үзген дейт. Азыр үч эле түрдүү жол болуп атат да, жигиттер, үч эле түрдүү. Коштоп келгенде сызыкчалар бар. Кошумча Эми кербенге маны берели, унаалары бар, коопсуздук керек. Коопсуздук маселеси, дагы мамлекет деңгээлде сырдуу. Балким буюм ташыганда Ошол мамлекет товарларга байланыш эмеспи? Оор жүктөр бул жол менен жайгашкандан. Балким айный турган товарларды кыска жол менен ташыган. Ташкаран Көпчө бергенде ал X болуп башка жолдор менен барган. Коопсуздук эмеспи? Коопсуздук. Ошо биринчи коопсуздук. Анан товарлардын айдынын Сагы мырза, Кытайдын чегарасында убакыт аяктады. урматтуу алып баруучу, бул суроого жоопту Данияр Исаев берет. Бул жерде Кытайдан келген түз сызык бул жибек жолу десек болсо, мисалы товар келсе, мисалы түз жол менен, ал эми экиге бөлүнгөн жерде бул түз сызыктар араба менен кеткен жолдор болушу мүмкүн. Ал эми X бул кербендер, аттарга, унааларга жүктөлгөн товарлардын барышы. Жолго маани берсек. Демек, сиз түз сызыкты эмне дедиңиз? Ат араба же унааларды пайдаланышы мүмкүн ар кандай. Түз сызыктан. X сызыктанчы? Булар араба бара албай турган же тоолуу аймактарга, жолдордун коопсуздугу. Кызыл сызыкчаларчы, таякча сызыкчалар. Алар түз сызыктар булар көчүп конуп. Толук маалымат жок, Мен жоопту телекөрүүчүнүн өзүнө берейин. Телекөрүүчү ал сиздерге жообун айтып берет. Урматтуу билярмандар, бул суроонун жообу эң биринчи жибек кездемесин алып өткөн жол жөнөкөй сызыкча менен башталган Кытайдын Чанъян шаарынан. Андан кийин кербендер тынымсыз кошулган көп кербендер жүргөн жол X менен белгиленген. Андан кийин X жана сызыкчаны көрүп турасыздар. Булар кербендер майда барат алмашуу базар, майда базарлар жолдору болот. Кийинчерээк X сызыкча бул эң чоң базарлар турган жерди белгилешет. Андан соң кызыл сызыкча бул үйгө кайтып кетүүгө мүмкүнчүлүк болгон кербендердин кайтуу жолу болуп саналат. Урматтуу билермандар, демек жогорудагы Бабыева Чолпон айткандай, алгач кербенге кирүүчү, соодага кирүүчү негизги жол, соода кылып базар кылуучу жолдор жана үйгө кайтуучу негизги жол назарга тутулуптур. Эсеп 2-0. Эсеп 2-0. Ош шаарынын тургуну Бабыева Чолпон айтты. Биз 600 сом утушу менен куттуктайбыз. Оюн улантылат 3-чү раунд. Нурзат Мусаланова Карабура району Талас облусуна сиздерге каршы суроо берет. Суроо. Осмон империясынын доорунда жашаган адамдар айрым учурларда биз чектен ашып кеттик деп айтышаар эле. Айрым адамдар. Урматтуу билермандар, алар эмнеге минтип айтышкан, эмнени назарга туткан? Биз чектен ашып кеттик деп. Кетти минта. Дини да баягы. Дини жайылтоонча. Жана бар эле бир Мамлекет динди. Неле? Баягы аңгемеде. Биз чектен ашып кеттик, баягы ысырап кылгандар.
63 жаштан ашып кеткендер булар. Же жашы боюнча. Бул 63 жаштан ашып кеткендер. Бул 64 болуп кеткенде бул баягы биз чектен ашып кеттик деген жакшы вариант, жакшы вариант. Тагын мен ошондой баягы бар да негизи. Мисалы Ахмет Яссауи деген адам дагы 63 жашка чыккандан кийин ал жердин түбүнө кирип мен баягы мындан ашып кеттим деп баягы жердин үстүнө чыкпай койгон. Тагын башка жактарын карап көрбөйлү. Жок, ушул эле болсо керек. Ибадатка байланыштуу Мисалы 40, 50, 15 айтпайт. 63дөн ашып адамдарды одат да. 63 байланыштуу. Пайгамбардын жашы Илгизбай. Пайгамбардын жашы деп шону айтыш мүмкүн. Башка жок вариант. Чек эми бул ушул мезгилден баштап эле баягы цивилизация өнүккөн, көп динге була берген да, кайрымдуулук, толук кандуу мусулманчылыкта да. Динге басып алган жерлер. Сагым мырза, ким жооп берет? Илгиз Шамырзаев жооп берет. Илгиз Шамырзаевдин экинчи аракети. Урматтуу алып баруучу, буюрса экинчи аракетибизде колубуздан келишинче упай алып берүүгө аракет кылалы. Бул жерде биз чектен ашып кеттик дегенде мен бир маалыматтарда угуп, кээ бир адамдардын өмүр баянында деле бул маалымат кездешип калган учур бар эле. Мен ойлоп жатам, балким бул 64 жаш же болбосо ошол 63 жаштан пайгамбарыбыздын жашынан ашып кеткен адамдар биз чектен ашып кеттик деп иштетишкен да. Демек, пайгамбар жаш назарга тутулган деп ойлойсуз? Ооба, ошондой. Жооп туура. 63 жаштан өтүп кеткен адамдар биз пайгамбар жаштан өтүп кеттик деп бир аз кыжалат болушкан экен. Эсеп 2-1 билермандар тарабынан упай ачылды. Бул суроо коюлган 700 сом команданын эсебинде азырынча 4-чү раунд. 4-чү раунд. Актив дизайндан суроо. Биздин өнөктөшүбүз командага суроо берет. Урматтуу билермандар. Ай сайын социалдык тармактарга бир нече миллиондон миллиардтарга чейинки адамдар кирип колдонушат, колдонуучулар. Кайсы бир социалдык тармакта 336 миллион активдүү колдонуучу кирсе, кайсы бир социалдык тармакка 500 миллион, кайсы бир социалдык тармакка 1 миллиард колдонуучу кирсе, кайсы бир социалдык тармакка 2,3 миллиардга чейин ай сайын колдонуучу кирип турат экен. Негизги 4 социалдык тармак назарга тутула турган болсо, булар Twitter, Facebook, LinkedIn жана Instagram. Урматтуу билермандар, мен сиздерге 4 социалдык тармакты айттым. Ушулардын ичинен эң көбү 2,3 миллиард колдонуучу кайсы бирине ай сайын кирип турат? Ушундай өлчөмдө. Минута кетти. Instagram. Игра ойносо деле аккаунт ачып кирип атышпайбы? Дагын. Facebook же Instagramда эми бул кайсыл мамлекеттерде популярдуу ошолордун калкына басым жасайбы? Ооба, Кытай мамлекетин алсак, Кытай, мисалы көп. Instagram. Азыр ошо экиле вариант бар. Facebook же Instagram. Көбүрөөк, 20 ошо да. 250 миллион ашат, миллиондон ашат. Миллиардка жетпейт. Анда Instagram варианттан чыгып калабы? Instagram'da namurat көбүрөөк. Биринчисин Facebook саны канча атаптан бирок Facebook'та манчалык деңгээлде. Өткөнкү оюнда канча болгон? 117 миллион болду. 117 миллион Facebook менен Google кошулган анда. Бирок азыркы учурда келгендер. Эң көптү кайсы кабайлы? LinkedIn жооптон чыгып таштабай калды, ошондо активдүү видеолорду Twitter'да коюп. LinkedIn Кытайда эмеспи? LinkedIn бул жумуш издөө боюнча. Ал эми Facebook бул социалдык тармак. Instagram анда көбүрөөк колдонуучу. Бир ай мурун киреткен да, бир ай. Же анда жумуш издегендер, көп болсо ошо кайсы токтолгонун шарты. Точно ошондой. LinkedIn ошондой. Жумуш издегендер саны ушунча анда. Сагым мырза, Урматтуу алып баруучу, биз Темирлан мырзага берели, жооп берүүгө аракет кылат. Урматтуу алып баруучу, бул жерде 4 социалдык тармактын ар бирине токтоло кете турган болсок, Twitter көбүнчө бул официалдуу билдирүүлөрдү билдирген, кыскача мындай текст түрүндө жазылат.
LinkedIn болсо ошол жумуш издөө же болбосо карьералык өсүүнү ошол жерден эме кылса болот. Биздин оюбузча бул Facebook болушу мүмкүн. Ал эми Instagram деле азыркы убакта бачым темп менен өсүүдө, бирок Facebooktун менчиги болуп эсептелет. Биздин оюбуз ушу Facebook. Facebook. Бул сизге, бул сиздин акыркы жообуңуз, Ооба. Жооп кабыл алынат. Өзүңүз кайсы социалдык тармактын активдүү колдонуучусу катары эсептелесиз? Барын теңлеп колдоном, төртөөнү тең. Көбүнчө бирок азыр Instagram го дейм, Instagram маалымат. Өзүңүз Instagramды көп колдоносуз, бирок Facebookка токтолдуңуз. Сагынбек мырза, сизче кайсысын көбүрөөк колдоносуз? Урматтуу алып баруучу, мен көбүрөөк Facebook'ту колдоном. Анан буйрса Facebook болсо керек. Жакыныраак бар. Капитан көбүрөөк колдонгон үчүн Facebook болот атабы, Темирлан? Негизи анализ кылып көрсөк, эми убакыт көрсөтөт. Туура жооп. Дүйнөдөгү эң ири ушул социалдык тармактардын ичинен 2,3 миллиардга жакын колдонуучу ай сайын кирип турган социалдык тармак бул Facebook. Жооп туура. Эсеп 2-2. Команда телекөрүүчүлөргө жетип алды. 5-чи раунд. Азимбек Матраимов, Москва шаарынан сиздерге каршы суроо жөнөткөн, биздин мекендеш. Мониторго көңүл бурабыз. Фото суроо. Кимдер көрүп турасыздар? Илгиз мырза? Адашпасам, Совет элинин актерлору. Советтик киноактерлор, Ооба. Тааныгандарыңызды айта кетсеңиз. Никулин, теги Вицин турат, Маргунов, баягы Операция Ыдагы каармандар. Гайдай, көбүрөөк Гайдайдын кинофильмдерде катышкан актерлор, Урматтуу билермандар. Булар чындыгында эле СССРдин мыкты актерлору, сиздер көрүп тургандар. Дүйнөдө белгилүү болгон эки топ бар кино тармагында. Сиздер көрүп турган бул актерлор кайсыл топко кирет? Эки топтун кайсыл тобуна кирет? Булардын бири-бирине байланышы бар. Бирок кино жаатынан башка да байланышы бар. Бирок эки топко бөлүнөт экен. Дүйнөдө белгилүү болгон эки топ бар дейт. Сиздер көрүп турган актерлор кайсыл топко кирет? Кетти минута. Кинодо советтик, баягы комедия, трагедия жок жанрлар, кинонун көп ал, детектив ал. Ушунда бул өтө эле көп да. Бул трагедиялыкпы же комедиялыкпы? Жакшы да ошондой жүргөнбү? Ак кара түстөгү кинолордун айырмасы эмеспи? Булар черный-белый. Черный, ак карада түшкөн да, бүгүнкү күндө эми түстүү кинолор да. Ошолор жакшы вариант. Демек бул деле кинону эки топко бөлүнүш десек болот. Баласы болгон, атасы болгон деген бул жерде үй Бул жанагы же мындай. Эми булардын көбүнчө комедия, жок, жаман кинолорго тартылган эмеспи көбүрөөк, а? Жок, кинолорго тартылганбы же? Бирок булар деле түстүгө тартылгандар бар да. Арасында. Болушунча баардык кинолор. Жок, кинону бөлөлү, кино эки. Кино. Американын киносу, Россиянын киносу, Голливудка кирбегендер да. Голливудка кирбегендер. Эки топ бар. Турабы? Мандай десек деле болот, ак кара десек деле болот, үндүү үнсүз десек деле болот кино. Булар кандай? Тагын эмнеси болушу мүмкүн? Голливудка кирген эмес. Акчага көп иштеген эмес. Дублер болгон болмогондон чачына деле. Ооба, ошондой. Менимче ак кара же үндүү үнсүз же Американ киносу. Сагын мырза. Дайым жашоосун ошондой болгон. Урматтуу алып баруучу, жооп берген аракет кылайын өзүм. Бул акыркы билесиздер, черный-белый деп коет элем, ак кара жанрда ошондой тартылган кинолор болгону көбүрөөк эми СССР убагында. Бул актерлор ошо киного тартылган көбүрөөк. Андан кийинки заманбап эми түстүү сыналгыдан чыккан актерлор бар. Булар ушундай эле негизде ак кара тибинде тартылган кино актерлор болсо керек ошол. Анан көбүрөөк Голливудка кирбей калган. Голливудка эми акыркы мүмкүн болсо түстүү жанагылардан типтеги кинолор кирип кетсе керек. Демек сиз булар ак кара түскө тартылган актерлор деп эсептейсиз. Көбүрөөк үндүү үнсүз деп бөлүнөт эми биз ошол топко кирген. Жөнөкөй типке кирген актерлор. Жөнөкөй типке кирген актерлор. Жооп кабыл алынат. Жок, коздосу жок.
Ордо турган билермандардан да пикир сурагым келди. Семете мырза, Нуристан, сиздерде кандай пикир бар? Урмат алып баруучу суроо татаалыраак болуп атат бизге дагы. Биз ойлоп атабыз эми бул жерде актерлордун улутуна дагы басым жасалабы же расасынабы же болбосо жана толук метраждуу, кыска метраждуу деген фильмдер бар. Же документалдуу фильмдерге тартылгандыгынан бөлүнөбү? Ошондой бир жооптор чыгып атат бизде. Түшүнүктүү. Нуристан, сизде пикир жокпу же барбы? Эми эки түрдүү дегенде түрдүү ойлор келди, бирок эки топ дегенде ооба. Мен ойлоп атам, балким чачтарымдын түсүнөн улам топко бөлүнөбү деп. Буга чейин бул жакта варианттар айтылды, ал эми ошол акыркы вариант ушул болуп атат. Туура жооп. Мен дүйнөдө дедим, дүйнөдө актерлор эки топко бөлүнөт дедим. Сагы мырза. Мисалы үчүн Европада деле, Америкада деле ак кара түстөгү кинофильмдер тартылган. Советтик кинолордон мурдараак тартылган алар. Бирок дүйнөдөгү кино индустрияда эки топко бөлүнгөн актерлор бар. Алар Оскар алган топ жана Оскар албаган топтор деп бөлүнөт. Сиздер көрүп турган бул советтик актерлор Оскар албаган топко кирет. Бирок Оскар алгандардан дагы эң мыкты роль жараткандар, бирок тилекке каршы булар Оскар албай калган топторго кирет экен. Дүйнөдө ушундай актерлор азыр дагы бар. Эсеп 3-2. Oyun улантылат 6-cı раунд. Гүлмира Туганбаева Токтогул районунан силерге каршы суроо берет. Урматтуу билермандар. Татарстандын бир жашоочусу өзүнүн аты жөнүн алмаштырууну чечет. Алмаштырган соң элдин арасында өтө чоң талкуу жаралат. Мунун аты жөнүнө байланыштуу. Анын аты жөнүнө жашоочулар мындай мүнөздөмө беришкен. Акыры алмашкан экен да көрсө деген бир айталы какшык иретинде дейбизби? Же тамаша иретинде дейбиз, ушундай мүнөздөмө айтылган экен. Акыры алмашкан экен да көрсө. Суроо. Бул Татарстандын жашоочусу аты жөнүн эмне деп алмаштырып алган? Өтө чоң талкуу жаралган. Бул боюнча кетти минута. Суроо түшүнүктүү эле. Акыры алмашкан экен. Ошондо бул кандай эстерин булашыбы? Эстерде просто алмаштырып бер да, бир адам барып алмаштырды, алмаштыргандан адамдар аты мүмкүн эски сөз болгон. Эски сөз болгон. Эски сөз болгон, жаңы сөз менен атай баштаган. Кандай экен? Мисалы үчүн совет деген болгондо алмашып кеткен. Же мына бул үй бүлөгү эле байланыштуу эмеспи? Аялы күйөөсү. Советтен кулагандан алмашты дегендейби же кандай? Акыры алмашкан экен да. Дагы кандай? Көбүнчө баягы Татарстандын айланасынан телефон номерлерин китепчесине карата да алмаштырат да баягы. Көтөрүлүү түшүү боюнчачы. Токтобек деген коюп койгон. Токтобек мисалы үчүн биздеген. берген вариант. Жакшы вариант, жакшы вариант. Токтобек деп койгон. Баягы кыз же бала боло бергенде анан атын алмаштырып, алмаштырган кийин. Токтобек деп койгон ушундай. Же бир сүйүнчү деп коюп койгонбу ушундайбы анан. Акыры алмашкан экен да. Жалаң кыз болобу? Бала болобу, кыз болуп калган да. Сүйүнчү, токтосун деген. Сагы мырза. Паспортто эмне деп жазылышы мүмкүн? Эркиндик. Урматтуу алып баруучу. Паспортунда эркиндик деп жазылган. Эркиндик, совет башка. Жок болобу? Эркиндик болушу мүмкүн. Татарстан федерациянын курамында, Россия Федерациясынын курамында, паспорттогу жазууга назар салабыз, урматтуу билермандар. Паспортуна бул жаран Башкортостан экен, Татарстан эмес, Башкортостан экен. Президент России фамилиясы президент, аты Россия, отчествосы Викторовна болгон. Назарга тутулуп жаткан нерсе, урматтуу билермандар, Россиянын президенти алмашыптыр да деген бир саясий какшык болгон бул жерде, урматтуу билермандар. Эсеп 4-2 азырынча. Эсеп 4-2 телегөрчүлөр тарапка. Бар алдыда, Кудай буйруса бар алдыда. Oyundu улантабыз. 7-ci rauнд. Бүгүн финал 28 ноябрь
Сагынбек Мамандын командасы күзгү сериялардын эң акыркы оюнун ойноп жатат. Кудай буйруса, биз кийинки жумадан баштап кышкы серияларды баштайбыз. Калича Сасиеванын командасы кышкы сериялардын биринчи турун баштап бермекчи. Абдыразак Жумабаев, Ат башы районунун тургуну суроо берет. Урматтуу билермандар, 1961 жылы 19 июнда Москвада Спартак менен Пахтакор командасынын ортосунда футболдук беттешүү болгон. Клубтар булар Спартак клубу жана Пахтакор клубу Өзбекстандын. Ошол беттешүүдө футбол көрөрмандары аудиториядагы футболго мүнөздүү эмес бир чакырыкты айтышкан. Ал чакырык шайбу деген сөздөр менен коштолгон. Негизи бул сүрөөн хоккей учурунда айтылат. Туурабы Дастан мырза? Шайбу деп хоккей оюнунда айтылат. Эмне үчүн Спартак менен Пахтакор клубтардын ортосунда футболдук беттешүүдө мындай чакырык, мындай сүрөөн айтылган? Кетти минута. Кар жаашы мүмкүн, өндүр жаашы мүмкүн. Анан жылга манерсе 160 бирок бул иим болуп атат. Июнда. Жайдын ичи. Күтүлбөгөн нерсе бул колдоп атат да сүрөөн көрөрмандар. Өзбекче шайбу. Жанагы диалектке барбы бул жерде? Шайбу. Бул эми орустарга тиешелүү болуп атат. Бул жерде фамилия да болушу мүмкүн. Шайбу деп. Оюнчу болушу мүмкүн. Оюнчунун аты деле болсун. Жакшыраак болчу. Демек, бомбардир да, чабуулчу. Чабуулчу болгон, ошону колдоп сүрөгөн. Бар ушул оюнчу. Роналдо, Месси дегендерчи. Так ошондой оюнчу. Эми бул бир вариант. Балким 19-июнда ал жерде мөндүр жаады. Так. Кар, мөндүр жаады. Ошон үчүн Шайбу дейинce болса, шайми дейинce, шайри дейинде өзбектер эмес болушу. Балким ошо менен эле параллель же хоккей жок. Хоккей болбой калат экен. 19 июнда эми жай мезгилде бул окуя кандай шайбу. Спартак. Өзбекстан менен Россиянын футбол курам командасы ойноп атыптыр. 1961 жыл 19 июнь. Башка вариант жокпу? 61 жыл космоско да тиешелүү жылдар окшоп кетет. 61 19 июнь. Шайбы. Сага мырза. Ротрон таягы бар. Урматтуу алып баруучу, биз буйруса чын жүрөктөн Ордодон жардам алган аракет кылабыз. Урматтуу Ордо, жакыныраак келип жардам бериңиздер командага. 20 секундда кетти. Башка бир эфирде эме кетип жатпады. Бул погодадан эле жайындасыздар жакы. Ошон үчүн ошол погодага мындай бир эмоция кылышып каташып кеткен эмеспи? Хоккейда кетип атпады экен. Бир параллель учурда. Балким дүйнөнүн башка бөлүгүндө дүйнөлүк олимпиада болуп ошондон Канада менен түз эфир аркылуу беттеш болгон эмес бул. бул маселе Пахтакор да, Өзбекстандыктар именно айтышы мүмкүн ошонун көрөрмандары. Пахтакор. Же булар неме кылышы мүмкүн? Пахтаны ыргытышы мүмкүн эмегечи? Пахтакор жем кеткен да Спартакка. Силер орустар хоккейгер эле ойногула деген сыяктуу айткан эмеспи? Сага мырза. Мүмкүн да, анан карга окшоп булар шайбу дейт. Темирлан Мамасалиев жооп берет. Темирлан Мамасалиев. Ошо Пахтакордун көрөрмандары аларды колдоо иретинде колунда же чөнтөгүнө салып алган пахтаны ыргытышы мүмкүн. Ал бир түрдө карга окшоп, анан адамдар шайбу деп кыйкырышкан. Жооп кабыл алынат. Эми туура жоопту айтам. Ордодон да жардам алдыңыздар. Бул 61-жыл 20-кылымдын орто ченинен кийинки убакыт. Сиздер ал муундан кийинки муун эсептелесиздер, бирок сөзсүз түрдө тарыхты билишибиз керек. СССРдин, эми ал убакыт СССР болгон держава. СССРде Москвада, урматтуу билермандар, Спартак деген футбол клуб дагы бар, ошол учурда Спартак деген хоккей клубу дагы болгон. Бул беттешүүдө Спартак хоккей клубунун эң мыкты оюнчусу футболдук негизги курамга кирип ойногон. Илгиз мырза. Борис Майоров тагырагы. Эми сиздерден мен атын так сурап айтып элем, эгер мындай бир маңызын тапканда деле.
Спартак хоккей клубунун оюнчусу Спартак футбол клубуна кирип ойноп атканын билип калышкан көрөрмандар, урматтуу билермандар. Какшык иретинде шайбу деп ошого мындай бир чакырык ташташкан. Кантип ойноп атасың дегенде бир мындай бир чакырык болгон да. Эсеп дагы өзгөрдү. Бирок телекөрүүчүлөр тарапка 5-2 эсеп. 8-ci раунд. Тынчтык Кубатбеков Кытай Эл Республикасынын Сюаньчжоу шаарында бухгалтер болуп иштейт экен, биздин кыргызстандык мекендеш. Урматтуу билермандар, мына сиздерге колуңуздарга мен Кытай иероглифтери жана анын кытайча окулушу бул жагында бизче маанисин, котормосун да коштум. Эми сиздер менин суроома кулак төшөңүздөр. Бүгүнкү суроом дептир Тынчтыкбек мырза. Хуа иероглифи боюнча болмокчу дептир. Хуа иероглифи боюнча. Бул сөз, фраза, маек деген маани билдирет экен. Хуа деген Кытай сөзү. Мисалы, сяо жылмаю, күлүү деген иероглиф менен бириккенде сяо хуа сөзү тамаша деп которулат экен, Сагым мырза. Мен жазып койгом, көрүп атасыздар. Ал эми кун деген Кытай иероглифи боштук иероглифи менен бириккенде кун хуа бош сөз дегенди билдирет экен. Урматтуу билермандар, эми сиздерге суроо. Тун жаш бала деген иероглиф ошол хуа деген иероглиф менен бириккенде тун хуа деп чыгып атат да. Караңыздар, сөздөрдүн маанисине карап, иероглифтин фигурасына эмес, сөздөрдүн маанисине карап, урматтуу билермандар. Тун хуа деген сөз бириккенде эмнени түшүндүрүшү мүмкүн? Баланын ыйлоосу эмеспи? Баланын ыйлоосу. Мисалы, сяохуа тамаша. Тамаша гүл деп атат. Анан бош. Кунхуа бош сөз. Убара кепти сүйлөй бересиң. Ал эми тунхуа болгондо баланын ыйы. Баланын ыйы. Бош сөз болуппайбы? Сөз да, хуа сөз. Бала эмнени сүйлөйт? Бала сүйлөй албайт, ал ыйлайт. Тулдурайт. Баланын ыйы. Тунхуа деген бош сөз деди, же болбосо орунсуз сөз, фраза, маек дейт. Дагын жылмаю. Тунхуа же жаш балага арналган нерседен чыгалы, алдайыры, жомок, дагы эмнелер бар. Алдайыры, жомок, жылмаюусу тили. Туаны. Баланын тили да, баланын тили бала. Бекер сөз да. балан сөз. Тун жаш бала. Жок, бул жерде сөз да. Алдамчы деген маани келбейби? Бош сөз болуп атпайбы? Алдамчы деген маани. Карасаңар, мына бүт оозунан чыккан нерселер тамаша, бош, тунхуа бул жаш баланын ыйы. Баланын ыйы, жаш баланын ыйы. Башкача вариант. Жаш баланын күлкүсү десек анда тун сяо болуш керек да. Жаш бала күлкүсү. Баланын сөзү эмне? Сөздөрдүн баардыгы чогулуп эске алыш сөзү экен да. Эни сүтү сөз. Баланын сүт эмес да. Сагынбек мырза. Болбой калат. Урматтуу алып барчу, Илгиз жооп берүүгө аракет кылсын, тилчи. Ошол Кытай тилине дагы буйруса, мындай жаңылык киргизсе керек. Илгиз. Урматтуу алып баруучу, бул жерде хуа деген иероглифке маани бере турган болсок, демек бул сөз, фраза, маек дегенди түшүндүрүп жатат. Сөз, фраза, маек. Маек. Калган бөлүктөрдө деле ошол, мисалы, сяо хуа тамаша, кун хуа бош сөз, убара кеп. Ал эми тун хуа демек жаш баланын сөзү эмне? Жаш бала сүйлөй албайт, бул ыйлайт. Демек тун хуа жаш баланын ыйы. Тагыраагы ыйлоо. Ооба. Жооп кабыл алынат. Семете мырза, сиз бул маанини кандай түшүндүрүп бере аласыз? Мен сразу эле оюма бир идея келди. Бул неологизм. Биз сөздө жаңы пайда болгон сөздөрдү неологизм дейбиз да. Ушу неологизм деген түшүнүктүү берет окшойт деп түшүндүм. Андан тышкары жаш балдар эм жалган сүйлөйт.
же жаш балдарга тиешелүүрөөк кыла турган болсок, ошо ишенчээктик, жалганчылык же оюн же болбосо жомок. Нурислам мырза, сиз кандай маани билдирет? Урматтуу алып баруучу, эми эгерде Путунхуа деген негизи Кытайлардын негизги диалекти бар, эми бул сөзгө байланыштуу экен, анан ойлоп атабыз. Эгерде Тунхуа болсо, бул жаш балдардын сөзү дейт. Жаш бала эмнеге көбүрөөк ишенет? Жомокторго көбүрөөк ишенет. Анан ошон үчүн менде вариант болуп атат, эми балким жомок деген сөзү түшүндүрөт го деп. Эми туура жооп. Демек, урматтуу билермандар, Тунхуа деген иероглиф бизче которгондо бул талкуу учурунда деле айтылды. Илгисинин өзү тарабынан бул жомок деген маанини билдирет. Урматтуу билермандар, жаш балдарга жомок аңгеме айтып берүү жөнүндө сөз кетип жатат. 6-2 эсебинде бүгүнкү финалдык оюн соңуна чыгып жатат. Семете мырза, кандай оюн болду бүгүн? Саламатсыздарбы, урматтуу Ордо, урматтуу алып баруучу команда. Биз оюнга, финалга, күзгү сериялардын жыйынтыктоочу оюнуна күбө болдук бүгүн. Биз командадан жеңишти күткөнбүз, бирок тилекке каршы чоң айырмачылык менен команда артта калып жеңилип калды. Бул эч нерсе эмес, Сагын мырза өзү көп жолу айтып жүрөт. Бирде жигит төө жүрөт, төө минет, бирде жигит жөө жүрөт деген сөздү көп айтат. Ошондой эле болсун. Сагынды кайра бул оюн курчутат деп ойлоймун. Ал эми суроолорго келе турган болсок, суроолор эң мыкты суроолор тандалыптыр. Финал бап суроолорду тандапсыз өзүңүз дагы. Команда колунан келген аракетин жасады. Бүгүн биз бул оюнда мыкты билерманды тандай албайт окшойбуз. Мага жаккан өзгөчө суроо бул ушул акыркы раундда туш келген кытайлык мекендешибиздин суроосу жакты. Тынчтык Кубатбеков иероглифтер жөнүндө суроосу, демек мыкты суроо деп эсептелип атат. Команда капитаны Сагынбек мырзага сөз берсек. Урматтуу алып баруучу, буйруса аракет кылдык. Колдон келишинче баарысы, айрыкча сиздердин да кабарыңыздар бар. Команда ушундай болушунча күнү түнү даярдыкты кылдык, издендик, болушунча командалык өтө күчтүү күч, дух менен келгенбиз. Эми албетте бүгүн суроолор жогоруда айтып берилди, телекөрүүчүлөр баа беришет. Бирок бүгүн коюлган акчаларды эми болушунча эми чын максаттан канча учсак дагы ушул баардык акчаларды буйруса мына биздин элибизде, биздин жергебизде тилекке каршы айрым учурда ата-энесин, атасын, апасын таштап кеткендер көбөйүп баратат. Бул бизди өкүндүрөт. Ошондуктан биз ушу аксакалдардын батасын алып, ушуларга ушу колдон келишинче өзүбүз да жардам беребиз. Жана бүгүнкү ушу уткан акчаларды биз ушул командабыздын атынан ушул жакка биз которобуз. Мен рахмат. Азыр болсо, урматтуу телекөрүүчүлөр, биз өткөндө мына Семете мырза өзү турат. Дагы бир магистрди шайлап алганбыз. Ал магистр Сагын Мамановдун өзү ушул клуб тарабынан шайланган. Бир баш, эки баш деп ушул эки магистр болсун деп ушундай чечимге келгенбиз. Биз баягы салтыбызга ылайык азыр Сагынбек Мамановго ушул Билерман Ордо клубунун магистры деген биз ошондой медальды азыр тапшырып коюуну туура көрүп атабыз. Билерман Ордо клубунун магистр медали Ордого. Семете мырза, сиз өзүңүз Сагынбек мырзанын мойнуна ил койсоңуз, Сагынбек Маманов Билерман Ордо интеллектуал клубунун магистры болуп шайланды. Расмий түрдө адилеттүүлүк, калыстык, үстөмдүк болсун деген ойдобуз. Жана сиздин азыркы утушуңуздар Сагынбек мырза кабыл алып коюңуз. Ошол өзүңүздөр кайрымдуулук ишине жумшап коесуздар. Ал эми азыр болсо биз адаттагыдай эле салтка ылайык оюндун соңун атайын шириндиктер менен жыйынтайбыз. Барбол шириндиктери студияга. Барбол компаниясына чоң рахмат. Auralux массаж академиясына чоң ыраазычылык билдиребиз. Жана ошондой эле биздин өнөктөшүбүз Йома бургерден командага акысыз тамактануу, Йома бургер кафесине барып тамактанып келесиздер азыр Сагынбек мырза. Ошо Бабыева Чолпонай куттуктайбыз, урматтуу телекөрүүчү. Auralux массаж академиясына сизге белек сертификаты тапшырылат. Чоң рахмат, көрүшкөнчө, ассаламу алейкум. Билек күчтүү бирди, билими күчтүү
миңди жыгат.